Сиздер Кыргыз подкастын угуп жатасыздар. Ооба достор, бул менин биринчи подкастым болот. Кыскасы бул подкастты элестетип угуш керек. Аябай элестетип гана угуш керек. Достор, биринчи подкастымда чыныгы акталалыктардын психологиясы тууралуу чын тамашасы аралаш подкаст тартуулайбыз. Кыргыз жери, мен сени сүйөм. Чыныгы акталалыктардын психологиясы чын тамашасы менен аралаш. Актала бул Кыргызстандагы кышы узакка созулган суук тубан, бийик тоолору, ак чаптары, шыбактуу талалары элинин өзгөчө мүнөзү менен айырмаланат. Жергиликтүүлөр учкундан Акталга чейинки жолду Техастын жолу деп аташат. Себеби ал жол мелтилдеп чөлдүү талага окшоп кетет. Накта акталалыктар эмнеси менен айырмаланат. Акталага жайкысын кымыз, самал, ак ичкени баары келет. Бирок кышкысын эч ким келбейт. Анткени бул жерде -40 градуска чейин суук болот. Анан дагы көбү веременкаларына же 2 комната үйүнө жашашат. Чоң тамын жасап туруп кулптап коюшат. Акталалыктар. Акталага гана такси 500 сомдон, Жумгал нарын 300 километр, аларга деле 500 сом. Акталага 500 километр, бизге деле 500 сом. Пейлигенин таксиске 100 сом кошуп берсең, Кош төбөгө чейин жеткирет эле. Акталада жаштар көбүнчө Audi, Honda Odyssey жана Step вагон айдашат. Ошондо дагы сом жок брат, бирок бир козу же улак бар деп жооп берет. Акталалыктар пикет, митингди жаман көрөт. А бирок көмүрдү кымбаттатып же чыгарбай койсо, акимдин акесин таанытып, губернаторду күпүлдөтөт. Андыктан абайлагыла туугандар. Акталалыктар милицияга эмес, милиция акталалыктарга баш ийет. Ар бир жума күнү акталалыктарча базар күнү. Баетовдун 2 башында эртең менен кечинде эзели көчөдөн көрбөгөн гаилер аптечка, өрт өчүргүч сурап дайын турат. Акталада гана гаинин ставкасы 50 сомдон башталып 100 сомго чейин. Акталанын жаштары алганга кыз таппай калса, нарындагы мед же пет училищеден студенткаларды алып кете берет. Акталалыктар макмалдын камаздарын жаман көрөт. Анткени алар жолду талкалап бүтүштү. Акталалыктар гана москвичти, сапокторду кескилеп пикап машина кылышат да, кой эчки, торпокторду, кээде жылкыларды кошо жүктөп алышат. Акталалыктар келген конокко кой, козу союп берип сыйлашат. Бирок тоок, үндүк эзели сойбойт. Акталада гана кыш ноябрда келип, кайра апрелде чыгат. Муну эстеп коюңуз. Акталанын кыздары суукка чыдамдуу, оокатка тың жана ак мөөрө эжекесиндей сулуу болот. Өзгөчө ток пейил мүнөзү менен өздөрүнө тартышат. Эгерде Акталанын кыздарын алсаң, гемоглобин көтөрөм деп убара болбойсуң. Беттери кызыл, уй сай берип, билектери жоон болот. Кыздары кымча бел, нукуралык сакталган, жагымдуу бийкештер болот. Ал эми жигиттери сөзгө туруктуу, дымагы күчкө толгон, бай манап мүнөзгө ээ болот. Актала бозонун мекени. Бозосу жаңы сүзүп алганда суусунду кандырса, баралына келгенде баш жазганга жарайт. Бозону Акталадан эч ким талашпай эле койсун. Сүйүнчүгө жана көрүндүккө жалаң козу, улак менен эсептешишет. Энчилемейге торпок, тай беришет. Согумга 2 кара мал союшат. Тайдын этин казанга былкылдата кайнатып жешет да, жаш конажындын этин жеңил тамак жасап жешет. Акталага өмүрүндө бир жолу баргандар экинчи барбайм деп налышат да, сыйын көргөндөн кийин кайра качан чакырасыңар деп суроо салышат. Барып келгендерден сурасаң, ал жактан жер бүтөт экен деп тамашага салышат. Акталага биринчи барган адам Акталдан өтүп Байгөнчөккө чейин жерди көрүп, эмнеге Актала дешет десе, көрсө аппак эле тала турбайбы деп айтары бышык, буга деле кулак деле көнүп калды. А эгер Кош төбөгө барып калгандардан жол жөнүндө сурасаң, беттерибиз токтогондон кийин 1 сааттай беттерибиз титиреди дейт. Бул күлкүмүштү. Акталага баргандар шаң шөкөттү көрүп, өзгөчө ырдагандарын көрүп, призге акчалары жетпей калары анык. Или бой акталалыктын канында ырчылык талант бар. Ачылгандан кийин баары Муса, Калмурат болуп чыга келет. Акталага кудага келгендер бир морозильник жүктөй келсе жакшы болот. Анткени кудага тай соет, түштөнүгө кой, кол чайкатмайга козу жана башка ушул сыяктуу эт жана дагы эт. Акталалыктар короздонуп кийингенди жаман көрөт. Алар жөнөкөй,
жана жарашыктуу кийинишет. Аш тойго эркектери ак калпак кийип барышат. Карыялардын канында бирден курч маки сөпсүз болот. Таң калганым, ак талалыктар көп саясат оозанышпайт экен. Ак талага жаз, күз барсаң, өзгөчө элдер жайлоого көчкөн малда барсаң, жолдун баары пробка. Талалар Кудай куткулсын, мал жайнайт. Ак талалык байлар айылга эмес, кыш тоолоруна хан сарай салышат. Бүт шартты түзүшөт да, согумду салдырып, бозо, кымыздан куйдуруп, карт кекирип, тарс кой берип жата беришет. Ак талалык жигиттер спортко шыктуу келишет. Заманбап спортко шыгы жоктору болбоду дегенде көк бөрөнү катырат. Ак талалыктар соодага көп кызыгышпайт. Баетовдо жумасына бир болгон базардын соодагерлери келген куштар. Ак талалыктар эзелтен байлыкка умтулган эмес. Алар сөз багып, өнөр таптап, өнөрдү туутуп келишкен. Жазып чыккан Кудайберген Русланов. Ал эми окуган Бекболсун Маратбек уулу. Эгерде менин подкастым сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, бөлүшкөндү такыр унутпаңыздар достор. Кийинкиде Сапарлар сериясы подкасты болот.